Намаз окуп жаткандар эч качан мынтип намаз окубагыла. Көпчүлүк адамдарда байкайбыз, жашоодо өзүм мешитке кирип намаз окуйбуз, башкалар менен окуп калабыз кээде көрүп жаткан каталардан. Биринчиден, ойдун башка жерде болушу. Ал бизнесиңизде, ал ишиңизде, бизнес кылып аткан соодадан мынча сомго берем, мынча сомду аласың деп ойлоп жаткан учурларыңыз. Намаздасыз, сиз рүкүдө, саждадасыз, намазда турасыз, бирок оюңуз башка жерде. Биринчиден куттуктаймын эгер оюңуз ушундай болуп атса. Демек намаздарыңыз күчтүү деңгээлде окуп атасыз. Шайтан бүт энергиясы менен сизге киришип азырганын аракетин кылып атат да. Оюңузду эки жакка кылгысы келип атабы, демек сиз жакшы намаз окуп атасыз. Бирок оюңуз 100% бөлгөнгө аракет кылсаңыз керек. Неге? Намазга. Кээ бир сахабалар ушул рүкүгө барган учурда кыл көпүрөнүн үстүндө тургандай, саждага барганда бир бейиштин ичине кирип кеткендей, оң жагымда бейиш, сол жагымда тозок, аркамда Азраил турат, ушул намаздан кийин жаныңды алам деп турат деп, алдымда Раббым Аллах турат деген түшүнүктө өтө күчтүү деңгээлде кыл көпүрөнүн үстүндө тургандай өзүмдү элестетип намаз окуймун деген сахабалар. Сахабалардын көбү ушундай намаз окуган, ошондой кушкуз, ошондой берилүү менен окуган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көргөн адамдар дүйнө ишинде дагы миллионердей көрүшкөн, намазда эч намазы бүтпөгөндөй көрүшкөн. Дүйнөнүн да акыреттин ишин дагы сону кылган. Биздин ойлорубуз неге алагды болуп кете беребиз? Неге башка нерсени ойлоп кете беребиз? Артыкча көрүп атабыз башка нерсени. Түшүнүктөрүбүздү оңдошубуз керек. Биз кээде билесизби, шашып бир жерге чыгабыз, намазды окубай, кино окуп алам деп машинага барабыз, машинасы өзүнөн өзү жанбай калат, же бузулуп калат, же бирдеке болуп калат. Ошону шашпай намазды окуп эле чыкканыңызда машинаңыз сонун эле жүрөт эле. Мен эмнени айткым келет? Бир ишти деп намазды калтырып койбо, себеби сен ошо шашып бараткан ишиңди дагы Аллах Таала өзү бүтүрөт. Эч бүтпөй турган кылып коюшу дагы мүмкүн. Ошол жерге жетпей, авария болуп, бирдеке болуп, ишиң эмес, больницага да барып калышың мүмкүн. Ошондуктан да намаз биринчи орунга коюшубуз керек. Намазыбыз биринчи орунда болгондо башка иштерибиз сонун болот. Бирок намазды таштап башка иштерибизди сонун күл кылабыз десек адашабыз. Сүйрөлгөн кочкордой болуп жүрө беребиз. Ошондуктан көбүрөөк зикир кылышыбыз керек. Намаздан сырткары учурларда дагы көбүрөөк Алланы эскерип зикир кылышыбыз керек. Башка ибадаттар, дарат, гусул шарт эмес зикир үчүн. Башка времяларыбызды дагы толук ибадат менен өткөргөнгө аракет кылсак, намазда оюбуз бөлүнбөйт. Биздики бир эле намазда келип эме болуп калып атпайбы? Намаз 5 мүнөт кыска эле убакыт. Ошого байланыштуу ошо 5 мүнөтүбүз дагы дүйнөнү ойлоп калып атабыз, акчаны ойлоп калып атабыз. Эгер башка убактыбыз көпчүлүк деңгээли ибадатта боло турган болсо, намазда турган учурубузда ойлорубуз башка жерге чачырабайт, башка жерге кетип калбайт. Намаз экен, Экинчи маселе бар, кээ бир адамдар өтө шашып окуйт намазды. Кээде ошо короздан окугандай өтө тездик менен окуп салат. Түшүнбөй каласың эмнени окуп атат. Убактына дагы маани бербейт, каалаган убакытта окуп кое берет. 5 мал намазды бир учурда окуп коет да. Маани бере турган маселе ушул. Неге? Күнөөдөн тош болсо ибадатыңыз, демек ибадатыңызда бир ката кемчилик бар. Күнөөдөн тошуш керек, арамдан тошуш керек сиздин ибадатыңыз, кылып жаткан ибадаттарыңыз. Бирок кылбай жатабы? Демек шек күмөн бар. Бир нерсени ката кылып атасыз. Ал балким саждада, ал балким сырткы себептер, ал балким ички себептерден болушу мүмкүн. Шашпай намаз окушуңуз керек. Ар бир сүрөнү өзүнүн тамгаларын чыгарып шашпай окушуңуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир адам намаз окуп келген учурда, сен намаз окуган жоксуң, кайра оку деп айтат. Окуп келет, кайра барып окугун дейт. Кайра барып окугун дейт. Кайра жөнөтөт. Окуган жоксуң дейт да намаз. Бүгүн канчабыз намаз окубай эле жүрөбүз? Ибадатка бекем болушубуз керек. Ибадатсыз болбойт. Кантип ибадатсыз адамдар сайраңдап, майрамдап, тайраңдап, кеңири жыргап, өзүн бактылуумун деп жүрөт, мен өтө таң калам. Ибадатсыз, намазсыз, динсиз кантип адам жеңил сезиши мүмкүн өзүн?
Ошо Куранды дагы окуганга аракет кылышыбыз керек. Себеби ичинде бүт Фатихадан баштап Замсура бардыгы Куран аяттары болуп атпайбы? Куран окуганды үйрөнүшүбүз керек. Күндө 5 мүнөт 10 мүнөттөн убакыт бөлүп тамгалап болсо дагы үйрөнүшүбүз керек Куран окуганды. Кээ бирлөр такбирди туура эмес айтат. Сүрө же аяттарды бурмалап окуган туура эмес. Дайым башында үйрөнүп атасыз, башында болушу мүмкүн, бирок бул дегени ушундай вечно ушундай окушка можно деген эмес да. Сиз кошумча үйрөнүп кетишиңиз керек. Бул жерде кыргызча үйрөнүп алдыңыз, эми кыргызча окуп тура бересиз, бирок бул дегени жалаң кыргызча менен окуп өлүп кетем деген эмес да. Сиз тезирээк 1 жыл 2 жылда Куранды үйрөнүп, туура түз окуп калышыңыз керек. Кээ бирөөлөр ушул башында кыргызча жаттап алат, өмүр бою кыргызча окуп өтүп кетет да. Аракет да кылбайт. Каталарын туруулаганга аракет кылбайт. Айтсаң жаман көрөт. Бирөөгө азыр ката кемчилигин бетине айткандан чочуйсуң. Барып мындай окулат десе, кимсиң сен дейт. Куду баягы ушундай көз караш менен карайт, тешип салат сени. Кээ бирөөлөр аяттарды таштап кетет. Бир аятты таштап экинчисине өтүп кетет. Кээ бирөөлөр ордун алмаштырып коет. Ирет менен окубайт да. Бияктан Насты окуп, эң башта Бакара жактан окуп кетет. Ирети жок. Тамгаларды кете, мисалы З тамгалары бир канча З тамгасы бар. Ошо З тамгаларын дагы алмаштырып коет кээ бирөөлөр. Окуу тартибин дагы кээ бирөөлөр бузуп коет. Рүкү, сажда ушул маселелерде дагы желкесин туура эмес кылат. Кээ бирөөлөр көп эңкейип алат. Көз караш каяка кетет, алга маани бербейт. Рүкү саждаларын дагы. Рүкү саждадагы Субхана Роббиял Азим, Субхана Роббиял Ала сөздөрүн туура айтыш керек. Эң жакын жериңиз сажда да. Аллага жакын жериңиз сажда. Андан кийин зикирлерди бурмалоо, урматтуу мекендешим. Намаздан кийин биз аятал курсуну окуйбуз, анан зикирлерди тартабыз. Субханаллах, альхамдулиллах, Аллаху акбар. Бул маселеге дагы бекем болушубуз керек. Бүгүн сүннөттү окуп туруп эле кача берет да, эшик каякта качтым деп. Зикирге бекем болушубуз керек. Намаздан кийинки зикирлерге 33 жолу Аллаху акбар, 33 жолу Субханаллах, альхамдулиллах. Бул маселеге бекем болушубуз керек. Жан дүйнөңүзгө кадимкидей тынчтык берет. Намаз негизи тынчтык берет да. Мисалы байкасаңыз, мешитке келип атканда кайгы менен келет, намаз бүткөндөн кийин бири-бириге кучакташып, салам алейкум, жума мубарек болсун деп бири-бириге коркпой мында энергичный болуп калат. Неге десеңиз, сиз мисалы багымдаттан кийин пешимге чейин жүрдүңүз, кээде ката кемчиликтерди кылдыңыз, ким майда чүйдө күнөөлөрдү кылдыңыз, пеши намазын окуган учурда ал нерселер кечирилип кетти дагы, жүгү желкеңизден түштү да, оодарылды. Ошондуктан жеңилдеп калдыңыз дагы, келип жакын жаныңыздагы тууганыңызга жылмайып салам берип, ужурашып, жеңилдеп калдыңыз. Бул ыймандын күчү да. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, намазда шашпашыбыз керек. Ойду бир жерге коюшубуз керек. Азыр мисалы сизге суроо да. Эч нерсени ойлобой, көздү жумуп, бир эле акыретти ойлоо десе, ошол нерсени кыла аласызбы? Бул кыйын маселе, айтып коюш оңой. 10 мүнөт тура албайсың ошо бир нерсени ойлоп. Ойлор алагды, чалагды, аны ойлойт, муну ойлойт. Дүйнө, акча бул жүрөктүн түпкүрүнө кирип кеткен көпчүлүк адамдын. Мекендештерим, намазга бекем болойлу. Намаздан, акыретте намаздан суралат. Көбүнчө үй бүлөбүзгө, семьябызга үйрөтүшүбүз керек, аялыбызга айтышыбыз керек, балдарыбызды окутушубуз керек. Бүгүн ушу эркектер бар, красавчик, молодец, өзү намаз окуп атат, бирок аялы кеңири жүрөт. Кыска юбкачан, каалагандай тараңдап, кайрагандай сайраңдап.
Өзү бейишке кетип атат, аялы тозокко кетип атат, ал менен иши жок да. Силер акыретте да бирге болушуңар үчүн, бул дүйнөдө эмес, акыретте да чогуу болушуңар үчүн силер бул дүйнөдө амалдарды чогуу кылышыңар керек. Эртең айрылык өтө каттуу болот, ажырашуу өтө каттуу болот. Аялың тозокко сен бейишке кирип кетип атсаң, бул не деген көрүнүш? Ошондуктан аялыңызга айтышыңыз керек, түшүндүрүшүңүз керек. Мен сен менен акыретте чогуу болгум келет, чогуу ибадат кылайлы, жүр деп. Балдарыңызга ибадатты туура үйрөтүшүңүз керек. Мухаммад Али өтө өзгөчө принциптерде сабак берген го. Өзгөгө дагы, башкага дагы пайдалуу, анан өзгөгө дагы зыян бербей турган принциптерди колдонгон да. Себеби бул бокста бир эле спорт эмес, акылды дагы машыктырып көп китеп окуган да Мухаммад Али. Күбөрт ар дайым алдымда алып жүрөм дейт. Сигарет чекпейм, бирок чекким келген учурда, шахват кармап калган учурда, паланчадай чексем болбойт деген учурда колумду өрттөймүн. 1 мүнөт чыдап алган күбөрттүн танына акыретте тозокко кантип чыдаймын деп өзүм допрос кылам, суроо берем дейт да. Карындашы жылаңач кийинип келген учурда, юбкаларын кийип келген учурда карап туруп баштан аяк: карындашым, бриллиант неге кымбат? Көмүр неге арзан? Алтын неге кымбат? Башка нерсе неге арзан? Себеби бунун тоон таштын ичинен издеп параң табасың. Сен арзан нерсе болбогон, сен жабынган, жашырынган. Алтынды табыш кымбат өтө. Миңдеген суммалар кетет аны издеп табыш үчүн да. Кымбат. Сен кымбатсың деп сабак берет го. Ошол сыяктуу урматтуу мекендештерим, алтын башыңыздар аман болсун, ибадатка бекем болойлу, тарбияны туура берейли, өзүбүзгө, аялыбызга, бала чакаларыбызга. Ассаламу алейкум.